Эртемен саат 6-да уже звонок группаларга келе баштады, уже Миңерүктө эмелерде башталыптыр деп. Эртеменен турдук, турган бойдон эле үстүбүздөгү кийим менен балдарды алып машинебизге чыктык. Bir gün arı sindin bari ele bir balası men. Anı aldık. Komşular başka maşinelerge geçti oturdu. Biz maşinege oturduk. Çıkkanımızda 10 minuttan keyin başlatıp kettik. Bir maşinege 16 adam tığılып stepke. Şonu men Rawаттын жолу менен Rawatка карап, ошо жака жылганга берак жолду көпүрүктү аттырып таштаган деди. Ошо жака качтык. Şonu men Rawatка бардык. Bir доо экен, эгиз, бийик тоо бар экен. Тоонун башына чыктык. Айылды карадык. Айыл уже түтүн чыгып атат, күйүп жатат. Үйгө кирип эле боно неберемди мектепке барбай экен деп шонтуп эле экөөбүз анан неберемди алып эшикке сыртка чыксак эле атуу башталып кетти да. Коркуп калганбыз да, пасыр-пусур болуп кетти. Үйлөр титиреп, айнектер неме болуп шарактап кетсе, экөөбүз бири-бирибизди жетелеп кайра үйгө киришке жүрөгүбүз жок, коркуп калганбыз да. Бири-бирибизди жетелеп, өрлөп сыртка чыксак эле уже балдар, адамдар, кыздар мектептен кайтып келатат. Көчө жык адам. Ушинтип тажик менен чек туруп, тажиктер менен бирге биз жакшы элек. Билбейм кандай заман болду. Ушундай согуш чыгып кетти. Качтык. Бири-бирибизди карабай качтык. Эртемели балдарды мектепке жөнөтөр убакта кийинтирип атканыбыз эле ок атылып кетти. Иштекебизге карабай качтык. Жалаң аяк качкан жалаң аяк качты. Кийим кийген кийим кийип качты. Балдарыбызды алып ушул Даргаз айылга бардык, Маргун айылга бардык. Олар биз эме кылды, адырда жаттык, бир түн адырга жаттык. Ошол жерде туруп, эртемен баары туруп кеткен, балдар ачка ыйлап, ошол жерде алгандарын бөлүшүп жеп баары. Ошентип качып келдик. Балдарга чалсак, апа болду апа, үй күйүп бүттү. Бир эле менин башым, менин үйүм күйгөн жок бул жерде. Баары ушул жерде отурган канча коңшуларым, канча адам үйүп кетти. Мисалы үчүн мен өзүм жалгыз бой энемин. 2005-тен бери Москвада жүрөм да. Чындыгында үмүтүм үзгөн жокмун, мен күйбөсө керек дегенмин да. Сүрөтүн жөнөткүчө күйгөн жок деп ойлодум. Мал алыбыз бардык калган талада. Ойлонбой тажиктер алып кирип кеткен. Хаммасыникини. Арка айылынын үйлөрүнү күйгүзүп, балдар бечерелер Россияга көргө барып салган үйлөрүнү күйгүзүп, ичидегисин тоноп туруп үйдү деле күйгүзүп кеткен. Үйдү тынч койсо болот да. Эмне кылат эми? Мисалы аларыңды алыпсың, малдары бары, башкасы бары киргизип кеткен. Балдарымды үйлөп жайлап, 11-сентябрь күнү той өткөргөм. Кичине баламды үйлөп, тоюн өткөрдүм. 14-тө качтык, кайра келдик. 15 бул иш болду. Үйүң күйдү, Самара биздин катар полный түтүп атат деди. Кара түтүн болуп атат деди да. Анан жок, биздики күйбөсө керек деп ошентип мен күйөөм 3 жыл Москвада жүрүп, ошо үйүбүз бүтүргөндө 3 жыл жүрүп. Малик деп адалет эжем небереси Маликке баласыга кызыга ок деп, ол машинасымен алып качып барып үзүлдү. Баргын айлага койду. 2019 кеткем, ковидтен алдым. Ошону менен быйыл келдим эле да. Бул эми мен Москваны бүтүрдүм, мен кетпейм эми. Эми өзүңөр үй жай кыласыңар, мен силерди жайлап койдум деп. Азыр эми 17 жылдык мээнетим күл болду. Президентибизге айтарыбыз мына чоңдорго ошо чек араларды тактап, немелер зымторлорду тартып, неме кылып берсе, анан биз барып кийинери коркпой жашайбыз, үйүбүз, жайыбыз. Бирок башыбыз аман калды, шүгүр, канчалаган жаш балдар өлүп кетти. Ол энелерин ыйлаган көрүп туруп, азыр шүгүр. Шүгүр балдарым алдыма. Бирөө калган айылда азыр келдим да. Калган өзү машина айдап наркысы жанымда келген, ушуга шүгүр. Балдарым калды, ушуга шүгүр. Жанымда турат. Бирок азыр канча эне ыйлап жатат. Солдаттар өлүп калды, жаш балдар. Азыр балдар ошо азыр мен 5-6 класстагы балдар бар.
сүйлөгөн коркуп да унутуп өлтүрүп таштаптыр. Антип өлтүрүп кулагын кесиптир. Кароолубузду күйгүзүп таштаптыр. Бул бала эртең кандай болот кийин чоңойгондо? Азыр 17 жашта үлкөн баласы бар. Бул үйгө барып, сиңдим үйдө кабар алсам, чай иче албайт, кол калтырап. Жүрөгүм көтөрүп келдим азыр. Пияла кармаса, пияла төгүлөт калтырап. Бизде коркобуз, себеби балдарым эшикке чыгып ойнай албайт. Былтыр өзүм да аткан. Менде үйдүн алдында. Анан мен эшигимдин алдын чындыгында сай кылып казып өтүп кеткен. Баягы селара кылыпчы, эшигим алдында эле. Анан айнеге ачып жата албайбыз, жазында эле дымды алып жатабыз. Бир нерсе штыр этсе эле ана атылды деп коркуп кетеминчи. Балдар, неберелер онунбат. Үйдө жатышка ham коркушат эми. Мен коркконум сайдан мен көнчө өзүм коркпой берем да. Сайдан ушу неме кылып келип өлтүрүп кетеби деп эле ошол жактан коркомчу. Анан бизге солдат кой бериле деп, солдат койдуруп жүрдүк, жашадык. Бирок баары бир тууган жерим, мен мисалы үчүн өзүм мекеним. Актай суу чыкпаса, ак таш, ылайка суу, мен алтын, баары мен үчүн алтын, мен баары баргым келет ошол жака. Азыр баламам кеп турат, кетебиз. Өз айылыма баргым келет да, себеби ошо эткенбиз тартып турат. Башка жака жок, неме кыла албайм. Мен өзүм балдарымам эле эне качан үйүбүзгө кетебиз дейт. Үй жок эми десек, күйүп калган билем, бара берейик дейт. Балдарым ошентет. Элибизге дагы рахмат. Элдерибиз ушундай тапканын келип бизди тойгозуп, койнуга катып турат. Ушу турган жеримдеги балага деле рахмат. Ушул эшигин ачып киргизип бизди. Бишкекке 2 күндө келдик, бияка жайларды. Бирок жакшы. Баары бул бала жакшы уюштурду, баары жокты, эл жардам берип атат. Колунан келишинче биз ыраазыбыз баары элге. Бизди эч ким көчөгө таштап койгон жок. Ошондой. Энди кандай болсо тынчтык болсун. Со сложившимися обстоятельствами из-за большого наплыва беженцев из Баткена мы со своей семьей, со своей супругой решили сдать свой бизнес-центр и помимо этого наш дом специально для беженцев. Но мы рассчитывали примерно на 100 человек, но сейчас уже 165 человек. Среди них 68 маленьких детей и большое количество женщин. Среди них есть пострадавшие, у которых дом в таком состоянии, в котором даже не то что жить, там уже ничего не осталось. И есть среди них больные, которые болеют, у всех психологические травмы. Хвала Аллаху, мы потихоньку с этим боремся. Сейчас приводим психологов, проводим мероприятия. Помимо этого, вводим маленьких детей в игровые, устраиваем для них мероприятия. И стараемся, чтобы они забыли про те невзгоды, которые с ними случились. И помимо этого, помогаем им всем, чем можем. В данный момент у них у всех все есть, как вы видели. Они ни в чем не нуждаются, но стараемся как можем.